саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан мен Зарита Ахматова. Сиздер менен кайра эле ушу Россиянын территориясында, ошондой эле Москва шаарынан, Московская областтан үй алуу жолдору жөнүндө сүйлөшөбүз. Албетте, нак акчага алуу бул эң жакшы, бирок нак акча топтоп ошондой чоң сумманы топтош баарынын күчү алы жетпейт. Ошон үчүн дайыма альтернативный выход бул ипотека. И многие забывают, что заемные средства, они застрахованы. Бирөөнүн акчасына рисковать эткен бул жакшыраак, чем өзүңүн нак акчаңа алып, анан ошону рисковать эткенден. Далее я вам расскажу, почему. Ипотекага алынган үйлөр сөзсүз түрдө страховкага коюлат. Ал жерде 3 пункт сөзсүз түрдө болуш керек. Бул өмүрү, жашоосу, алып аткан мүлк жана наам, титул. Эгер Кудай сактасын, киши колду болсо или страховой случай болуп, адамдын ден соолугуна же өмүрүнө зыян келтирилген болсо, көз өтүп кеткен болсо, мисалы үчүн сердечный приступ болуп, страховая компания банктан алган сумманын бардыгын толугу менен банкка төлөп берет. Да, өлүп калганы жаман, бирок страховка болгон үчүн страховая компания банкта карызын жаап бергенде бул жакшы. Мындай учурлар көп кездешет. Инвалидность, мисалы үчүн, инвалидность алды определенной группы, тоже страховая компания банктагы карызды төлөп берет. Страховка үчүн бул бекер нерсе эмес. Албетте, страховканы жылына узартып туруш керек, ал деген акча турат. Банкта канча суммаңыз бар, канча карыз алдыңыз, ошого жараша, адамдын, заемщиктин жашына жараша, жана кандай үй алып жатат, алардын документине жараша жылына сумма, определенный белгиленген бир сумма төлөнүп турат. Көпчүлүгү бул страховканы түшүнбөй, андан баш тартат. Страховка бул сөзсүз түрдө, мажбурлуу түрдө эмес. Каалоочуларга, эгер сиз ипотеканы алып, страховкадан отказ кылсаңыз, баш тартсаңыз, анда процентная ставка ипотеканыкы көтөрүлөт. Кандай болгон учурда дагы, эгер сиз страховкага койсоңуз, банктан алган сумма застрахованный. Бул деген өзү эң жакшы чечим. Экинчи маселе, баардыгы көпчүлүк унутуп, эстен чыгарып койгон маселе бул инфляция. Банктын ставкасы инфляциядан төмөнүрөөк болот. Мисалга салыштыра турган болсок, кечеги 50 сомдук нан бир жылдан кийин 55-60 сом болот. А ипотекадагы 50 сом бир жылдан кийин 52-53 сом болот. Сиз ипотекага үй алдыңыз. Алган үйүңүз бир кандайдыр бир нерсеси жакпай калды. Же жашооңуз өзгөрдү дагы, сиз кеткенге туура келип калды. Мисалы үчүн Кыргызстанга кетишиңиз керек болуп калды. Ипотекада залогдо турган үйдү эч кандай тоскоолдуксуз сиз аны сатып, акчасын алып кетсеңиз болот. Жана айтып кеткендей, инфляция съедает проценты. Процентная ставка банка всегда ниже инфляции. Албетте, банк акчаны бекерге бербейт. Бекерге банк эмес, бир тууганың да бербейт. Тилекке каршы көпчүлүк эл үчүн бул жападан жалгыз вариант. Бирок биз дайыма эң негизги нерсени унутабыз. Жана айтылып кеткен эле инфляция. Инфляция бул процентти жок кылат. Кантип? Келгиле 20 жыл артка барайлы. 20 жыл илгери Таганская метрону ала турган болсок, 2 бөлмөлүү батир бул жерде 20 жыл мурун. Бул жолду баасы 3 миллион рубль болчу. Азыр 20 жылдан кийин ошол эле 2 бөлмөлүү батир баасы 25 миллион
Эмне үчүн мындай үйлөр аябай көтөрүлүп кетип атат деп көбү таң калабыз да. А эмне үчүн көтөрүлүп кетип атат? Себеби инфляция болуп атат. Инфляция болгондо строй материал кымбаттайт, кызмат акы кымбаттайт, ошого жараша үйдүн баасы дагы көтөрүлөт. Эми элестеткиле, 20 жыл мурун 3 миллион банктан ипотекага үй алып, аны 20 жыл төлөдүңүздөр. 20 жылда сиздер банкка 3 миллионуңузду 7 миллион кылып кайтардыңыздар, мисалга. 20 жылдан кийин бүгүнкү күндө 25 миллионго ал үйүңүздөрдү сатып атасыздар. Ошондо банк көбүрөөк пайда көрдүбү же сиз көбүрөөк пайда көрдүңүзбү? Эмне үчүн биз артка кеттик? Себеби биз келечекти көрө албайбыз. Бирок келечекке чечимди арттагы өткөн опыттан, статистикадан алып чыгарабыз. 20 жылдан кийин бүгүнкү алган үйүңүзгө сиз ошол маалда туура чечим чыгарып алып койгонуңузга аябай ыраазы болосуз. Бирок эгер сиз азыр туура чечим чыгарсаңыз, ипотеканы туура колдонсо, туура төлөсө, убагында рефинансировать этип турса, бул сизге эң чоң мүмкүнчүлүк болот. Мен буну ишенимдүү айта алам, анткени менин көп кардарларым бар. 5 жыл мурун, 8 жыл мурун, 3 жыл мурда аз биринчи төлөм кошуп, азыркы күндө уже биринчи үйүн төлөп бүтүп, ипотекага алып, биринчи үйүн төлөп бүтүп, аз учурда, кантип туура досрочное погашение кылып, туура убагында выгодный болуп турган маалда рефинансирование кылып, кыска мөөнөттө төлөп бүтүп, бул инвестиция катары экинчи, үчүнчү, төртүнчү үйлөрүн алып аткан миңден ашуун кардарларым бар. Кийинки эфирге, комментарийге өзүңөрдүн ой пикирлериңерди жазып, ким менин пикириме кошулду, ким кошулбады, баардыгыңыздар оюңуздар менен бөлүшүп кетсеңиздер. Сиздер менен мен Акматова Зарита болдум. Кийинки эфирде жолукканга чейин сак саламатта туруңуздар.